Түз эфирдебиз 0312 68 06 06 жана WhatsApp номерубуз 0552 68 06 06. Угармандарга орун беребиз. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кармаган орозолор кабыл болсун. Бирге болсун. Ден соолуктугула. Устаз, бир суроом бар да, бир тууган карындашым 4 жыл мурун күйөөдөн чыгып кетти эле да, ажырашыпчы. Анан ал бала болсо алдап мурун бир кызга үйлөнгөн болгон экен, просто билбей калган экен дагы. Анан ушу 3 жылдан бери жашабай, анан бирок талакты берилбей калганбы деп айтып атат да. Анан ошонун айынан ажырашып жашабай койду эле да. Эми азыр кандай болот? Күйөөгө тийзе кандай кылсак болот? Күйөө бүгүн ушу күндөр алып кетем деп келип калдыбы же убакыт барбы, жарым ай, бир ай сураганга? Эми убакытко бар деңизчи. Анда карантинден келсеңиз, жетелеп келсеңиз, карындашыңыз сурайбыз кээ бир суроолорду. Жакшылап неме туруп, анан ошол бала менен бир сураш керек экен да. Телефондон жок, биринчи карындашыңыз чогуу келиңиз сиз. Анан сурайбыз, эгер болбосо ошо жана баланын телефонун таба келсеңиз, ошол жерден байланышабыз. Түшүнүктүү. Ошентели. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым орозоңузду кабыл кылсын. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуз кабыл болсун ажеке. Бирге болсун. Бир эки сурообуз бар эле. Бирөө ошо биздин байкебиздин геморрой бар экен да, көчө клизма орозону бушак дегенди угуп калып, анан айтып, анан бүгүн сизден сурап көрсө деди да, геморрой чыгып анан неме болуп аткан экен, свеча коюп аткан экен да. Анан ошонусу кандай болуп калат? Аны түндө койсо болобу, жокпу? Билбейт экен ошо. Свеча орозону бузат негизи. Бузат, Бузат, орозону бузат. Эчтеке болбойт, Кандай? Түндө боло берет, түндө тамак исе деле болуп атпайбы, ошо кое берет түндөсү. Анан жанагы күндүздүгүн жанагы ошондой эме болгондо колу менен киргизип алышат го кээде. Ооба. Ошондо жанагыдай мындай бир муздак суу менен жуйтурган болсо кирген ыңгайлуу болот деп докторлор айтышат. Анан ошондо мындай бир негизи кээ бир алымдар ошол жанагы жууганда суу ичинде кошулуп кирип кете турган болсо орозо бузулуп калат деп айткан учурлар дагы бар. Анан бирок жанагы суу мисалы үчүн суу калгандай, суу калбагандай кылып сыдырып салгандан кийин, андан кийин түртүп киргизсе, анда орозо бузулбайт. Түндө койсо жарай берет. Биринчи экинчи суроо ажеке немеде? Кой бар го, кыйкаланган. Кой менен. Ошондой жей берсе болобу, териси менен кантип? Эми жеп жүрөбүз. Китептен о көрө албадык издеп канча. Бирок жеп жүрөбүз жыргап эле. Ажекеда мурда неме кыштар төрөлгөндө билбей калганбыз да акыйкасын. Ошон жана улугусундан баштап ошо акыйка союп койсокпу дегенбиз да. Болот, жарай берет. Өтө берет, Өтө берет. Аябай сонун болот. Алла разы болсун. Рахмат. Кудай таалам балдарыңызга жакшылык берсин, кыздарыңызга өмүрлөр узун берекелүү болсун. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Бизде суроо бар эле. 5 маал намаз окуйбуз, келинчегимге намаз окуйт. Анан менин илимим жок да, мен 4 эле сүрөнү билем, сам сүрө. Келинчегим Куран окуйт да, Куранга түшүп калган илим алыпчы. Анан мага уюп намаз окуйт да, ал жактан кандай, анан анча кырааттарыман минус табат да. Менчи. Ошол 4 менен окуй бер, ошо оңдоп койсуңуз минус тапкан болсо сизге. Мага уюп окуй берсе болот. Ооба. Анан ошо оңдоп алгансыз, ошо менен ката таппай турган болуп калганбы? 4 сүрөнү тез оңдоп койду да. Берет да, каждый раз мисалы багымдап да, анан шамда үн чыгарып окуйбуз го, куптанда. Эгерде дайыма ката таба бере турган болсо, анда сизден кыйыныраак болсо, анда бөлөк окуганга туура келет. Келинчегим өзү илим алат да, ошо сиздин мастуратыңыздан барыпчы. Анан өзүм жумуш болуп колум бошобой, илимге кол бошобой атат. Анан ошон үчүн сурап коеюн дегем да, мага уюп окуган үчүн. Эгерде сизден дайыма ката тапса, ката боло берсе, анда сиз эме бөлөк окуганга туура келет. Бирок 4 сүрөңүздү бир сире өткөзүп алып туруп, туурлатып алгандан кийин имам болсоңуз жарай берет. Сизден Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым жакшылык оомат берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату.
Ustaz neme men жумушта болуп атканда тараты жок эле, мисалы аятал курсун же Куран аяттарын постоянно угам да, анан аркасынан кайталайм. Ошол болобу? Ошонун аркасынан жарай берет. Жарай берет. Ооба, жарай берет, сооп аласыз. Жунуп болбосоңуз эле болду. Жунуп эмес, усулуңуз бар, бирок даратыңыз жок. Тарат жок. Анан жарай берет. Тарат жок. Неме телефондон Куран окуса болобу? Булбайбы программасы барбы? Уксабы же окусабы? Окуса. Жакшы дарат менен окуган жакшы. Эгерде Куран экранга көрүнүп турса, жакшысы дарат менен окуган жакшы. Дарат менен окуган жакшы. Анан намаз окуп атканда жаман ойлор келет да. Анан ажатканага барганда Куран аяттары келет да, ойгочу. Ошону кантип арылса болот? Тегеле арылып атам да. Намаздан шайтандар байланат дедиле. Жок, чоңдору байланат да, майдалары жүрөт кыдырып эле. Шайтандын чоңунан эмес кичинесинен корк деген сөз бар го, ушундай да. Эме ошол намаз бүткөндөн кийин, дараткандан чыккандан кийин аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жака 3 жолу түкүрөсүз дайыма. Макул, Алла разы болсун. Рахмат, Кудайым оомат берсин сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Size soru var mı? Aytыңыз. Zekat boyunca. Biz pelmen çıgar işteyiz de. Pelmen çıgar işteysiňer. Ayına orta esepmene 100.000 so'm maksat alabız. Anan biz şahardan uy alganbızdan 1 milyon karzımız var. Oşol zekat kanday bolot, ошону bir sorayın degenimiz. Sizler akçany çoğultpay daroo tap jaka төлөp turasыңар da, berip turasыңar. O berip turabız da. Sizlerge akça misal üçün 2,5 ming dollardan aşık akça çoğulup 1 yıldan ötkөн jokpu? Kançadan? 2,5 ming dollardan көп akça çoğulup 1 yıl tursa oşondan zekat vacip bolot da. Anday turba uturkusunu utur çoğulup 1 yılga jetpey kayra berilip, kayra gelip, kayra berile verse zekat vacip bolboyt. Yok, 1 yılga jetpedi. Anda zekat jok. Anda zekat jok, ha? Ova. Rahmat, Allah razı olsun. Bolunuz, Kuday talam zekat berүүчүлөрүн katarına koşkon bolsun barыбызda. Amin, amin, amin. Ugarman kulak sizde. Ugarman kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Azike bizde 4:15'te eme bolot da. Uru azan aytılat. Anan ortasında 40 minut vakit var da turabı? 40 minut vakitda tamak jegenge bolboyt al. Namaz okuy turgan vakit. Jok, oşo men mындай kılam da. 4:15'te azan atılgandan sünnetini okuyum. Anan 40 minutga çeyin bu 700 zikir var go. Oşonu çalıp otura berem. Anan 40 minuttan keyin farzını okuyum. To'ra elebi? To'ra ele negisi. Biro egerde kebir adamlar şaşılsa 4:15'ten keyin namaz okusa jarayı beret. Namaz kılgan kirgen. Biro tigi sünnetin ordu. Hazır. Siz atkarıp atkan iş sünnet kılayak. Sünnetin soğunu alıp atasiz. Antkeni oşol gün taң atkandan keyin 50 ayat okugançalık dengelde kütüp namaz okugan degen paygambarın sünneti var da. Egerde bir adam okusa, dara okusa bola beret, sizdin kılganыңыз sünnetin özü. Aytыңыз. Anan o asırdan keyin dagı 700 zikir çalsak jakşı ele bolot da, tura sooп bolot da. Emi sünnet uşunday dep mildet kılbastan turup çalsaňız jarayı beret. Yok, hem özümü dile özüm için de. Al bolot. Jön ele ıhtiyardy ibadat katarında jarayı beret. Jaray. Ana boreki eme okuganda bir koşuna bilen okup atkanda oşo kişiге ıktida kылыш керек да tarawih namaz okuganda. Düşünbey kaldım. Kantip? O tarawih namazında ekөөbüz okup atkanda men asma bir kişi bala çıkıp atatlar, men oşoga ıktida kılышым керекпи, кылбашым керекпи? Iktida kılbasaňız kantip o men çok okuysiz. Koşulgaysın namazga. Yok, oşo sonra bilip alayın degemde. Uşul imamga uyuganda niyet kıldım dep kökürökten ötközüşüňiz gerek bir sira. Ansız bolboyt. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat, Allah Kudayım jakşılık bersin, omat bersin. Aytıp atat, janagı 4:15'te oz bekilet, andan keyin bir 40 minut oturup namaz okun, bu eң jakşı. Urmatly bir tugan, megerde mümkünçülük bolsa oz bekitkenden keyin oşo zikir aytıp, Kur'an okup, sünnet okup alıp, dualardy kılıp, salavat aytıp, Kur'an okup anan okusaňız abdan jakşı. Antkeni muna oşul tartip sünnetlerden. Birok oşente oturup uktap kalıp namaz okuluştan korkup je başka bolup, je da bir nese bola turgan bolsa, anda oşol oz bekitkenden keyin 2-3 minut ehtiyatlyk üçin turup ele namaz okup alsaňız dagı inşallah jarayı beret. Ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Radionu basаңдатып коесуз тууганым. Азыр. Тадаң кетейин кыргыздын мүнөзү Usta sizge bizden bir sorumuz mınday. Siz kaçan prezidentlikке koyuyorsunuz? Azır şayloo jokko bizde azır prezident şayloo. Negizide prezidentlikке barıp bir Kırgız elin jakşı önüktürgөнгө bir salımыңызды jakşı koşsaňız degen biz jakşı bir ümitdelek. Biz daga bir menet kılat elek. Demi taksırım ertenki gün gelecekdiki. Ötkön günge salavat. Geliniz bugün oroz jönde süйлөшөлүk жана эпидемия туурасында ошол жакшы болот деп ойлойм мен. Ар нерсенин нубагы бар. Кудай таалам оомат берсин, жакшылык берсин. Кудай таалам бардыгыбызга оомат берсин деп тилек кылабыз. Жана ушул оор күндөрдө падышабызга, анын жанындагы канат куйрук болгондордун бардыгына тилек дуа кылабыз. Кудай таалам ошол Кудайга жага турган таризде башкарганды ошондой бир жетелегенди Кудайым насип кылсын деп. Анткени карапайым элдин мойнундагы, мусулмандардын мойнундагы милдет ошол башчыларга дуа кылып туруу. Жамандай бергенден жакшы болуп кетпейт. Ошондуктан дуа кылышыбыз керек, оңдолсун деп тилек кылышыбыз керек. Эгерде дуа кылбаса кыямат урматтуу бир туугандар жооп беребиз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Ажгенде суроонда эле. Мен келинчегиме ажырашып кеткем, кызым ошондо. Ал Таласта турат, мен шаарда турам. Ошого келинчегиме мен битир садага берем, бербейм ошону айтып коесузбу? Бере берсеңиз боло берет, битир садага мазил акчада. Жарашсаңыз болбойбу тууганым? Тууганым, ажырашып кеттим дегенде эле мен капа боло берем да. Ошон үчүн жарашкандын жолун издеңиз. Бул жалгыздык жаратканга жарашат, ажырашып кеткен жакшы эмес. Кызга кыйынчылык келет, урматтуу бир тууганым. Сиз антип өзүңүз ойлосоңуз, аял өзүн ойлосо, кызга кыйынчылык келет. Орозо битирип берсеңиз болот. Анткени эгер никеңер үзүлүп кеткен болсо, берсеңиз жарайт, бирок балаңыз кызыңызга бере албайсыз, апасына берсеңиз жарайт. Нике үзүлүп кеткен болсо. Анан таарынып жүргөн болсоңор, анда орозо битирип бере албайсыз ага. Анан зекет дагы бере аласыз, эгер ажырашып кеткен болсоңуз, никеңер сакталып зекет дагы бере албайсыз. Анан ажырашып кеткен учурда ошол кызды багуу сиздин милдетиңиз, тамак ашы, кийим кечеги, ал эме жаткан жеринен бир таап берүү милдеттүү. Эгер ошол кызды карап, кыз кичинекей болуп, ошого аял киши колу байланып атса, аял кишини дагы ошол багууга милдеттүү. Анткени аял киши ошо сизди багып атат, ошон үчүн аны багууга милдеттүү болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Orozonguz kabul bolsun. Rahmat birge bolsun. Менчи биз эме сурайын элек элек, келинчегим көчөгө чыкса жирген өрөт да. Мында жир кийимдерди көрүп калып, анан психологко барсак, дары жазып берген да, ошо дарылап көп суроо көчөсүңөр деп, анан дин жагынан да жардам болобу деп сурайын деген. Бетин жаап чыкпайбы жанагыда никап кийип? Азыр маска мода болуп кетти го. Кандай? Маска кийип чыкпайбы дайыма? Жок, маска кийип чыгат, просто буга чейин эле 5-6 ай мурун эле эме болчуму. Например, көчөдөн бомушту көрүп калса, ошол буга жабышып калгандай болуп элечи. Түшүнүктүү. Рахмат бир тууганым. Негизи телефонду өчүрүп коюп уксаңыз жакшы болмок. Анткени же басаңдатып коюп ыңгайсыз жаратып атат. Кайра кайталагандан уялып кеттим өзүм дагы. Анан эми көчөгө чыгып ушундай болсо, бул деген васваса деген оору, бул дагы жанагы аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген дуаны дайым айтып туруш керек. Кээ бир адамдар болот, даарат алып бүтүп эле, дараттын бузулуп калды го деп кайра даарат алып, ошентип отуруп бешим убага келгенде дарат алат дагы асырга чейин дарат ала бергендери бар да. Демек, ошол васваса бул ошол аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтканга аракет кылыш керек. Анан доктор да уксун, иншалла жакшы болот. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Устаз, мен сизге суроом бар эле. Мен 2 жылдан бери үй алам деп топтонгон акчам бар да. Мен ошол акча 1 жылдан бери ошол бойдон туруп атат да. Ошондо мен зекет чыгарамбы ошол акчадан? Мен ошону сурайын. Чыгарасыз деп ойлойм менчи. Анткени жашап аткан квартирада турасыз да, же башка бир үйдө турасыз да. Ошон үчүн акча топтолуп турган болсо зекет чыгарылыш керек, эгерде ошол $2,500 көп болсо. 1 жыл тегеренип калса. Канча процент чыгарып калсам? 2,5%. 2,5%. Ал деле өзүңүз туугандарыңызга, бир туугандарыңызга, ата-эке жендериңизге ушундай. Ооба. Рахмат. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Зекет боюнча маалыматтар муфтияттын сайтына кирсеңиздер, ошол жерде бар. Насат медиада жакында бөлүшүп коебуз бардыгын, иншалла.
мына карантин болуп бөлүшө албай калыппыз же бөлүштүк болуш керек. Ошол жерде так жазылган бардыгы. Урматтуу бир тууган, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Allah Taala tutkan arazalarınızı kabul kılsın. Rahmat birge olsun. Bunday günde sizin ilimingizge ilim koşup bizge kuch kuvat bersin. Amin, amin jalpыбызга. Ustaz, men kaza namazı tuuralı surayın dedim öyle. Murun uşu karantin başlangandan beri özüme niyet kılıp uşu bağımdat namazayın iki kaza namazda okup bağımdat peşinden keyin iki peşindikini okuyun deb niyet kıldım öyle da. Mına oraza girgen malda kıyınarak bolup kalıda. Sebebi Şam'dan keyin Kuftanга çeyin iki yolu Şam'dakın iki Kuftanlıkın ortasına okuş kıyınarak okup kalıp tamaktanım. Anam mınday kılıp niyet kıldım da. Men gün çıkkandan keyin bir 40 minut 45 minut vaqt alatken bir günlük erteden geçe polni bardık kazasını niyet kılıp okup koyup atamın. Omatını aytıp. Anan vitir da okup koyup atamın. Şu vitir tuuralı surayın dedim öyle. Kanday bolot, kanday. Tuura, vitirden kazası okulat, tuura. Okulabı? Okulat. Direkt taksırlar şu okulbayıp. Yok, al bizdin mazhabda okulat. Arganda köp hazır hem, Arganda partiya köp deyleşin. Misal üçün hazır Orozon malda bekerçiliği sembolü karantin malı da. Tüşke çeyin bir, tüşten keyin bir kılıp şu kaza namazlarla okup koyup. Tünde okusanız da jakşı olur. Tarawiden de koyurseniz boluveret. Misal üçün. Tarawiden keyin okulgandan keyin demalı. Demalı eger uykunuz gelbese degen söz. Aytor kaza namazlar gün çıkıp baratkanda, gün batıp baratkanda, gün çak düştü gana okulmayt, kalgan çürün barında okuluveret bir tuğanım. Karantin sizge jakşılık bolup turup mına janagı Argandayda misal üçün çondorум иштеп жүрүп кээ бир президенттер сыртка андай мамлекетке чыштап кеткенден кийин артында калгандар иш жок калып, бирок ошондон пайдаланып диндар болуп кеткендер бар. Демек, көрдүңүзбү? Жамандыктын артында жакшылык бар. Балким ошол жерден жүрө берсе, каза окулбай калып кетмек сиздики карантин болбосо. Демек, башка бирөөнүн дагы башка бир нерсе болбосо динге келбей калып кетмек да. Ошондуктан адам ар бир нерседен жакшылык бар экендигин үмүт үзбөш керек. Ошондон кийинки жакшылык андан дагы жакшылыктарга, андан дагы жакшы нерселерге жетелейт деп үмүт кылыш керек болот. Демек, ар мусулман адам башына келген ар бир окуянын өзүндө жакшылык бар экендигин жанагы күлгө көмүлгөн алтындай таап алыш керек сөзсүз түрдө. Рахмат сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Менин суроом мындай да, азыр орозду кармап атсам, могу этек келек го. Ооба. Ошол күндөрдү бир күндөрүнө кармап беребизби кийин? Ооба, күндөрүнө кармап бересиз. Эгерде 7 күн этек киргесе 7 күн кармап бересиз. 6 күн болсо 6 күн кармап бересиз. Удамы кармоо шарт эмес, бөлүп кармасаңыз деле күндүн санын толтурсаңыз эсеп болот. Бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыз устаз? Кудайга шүгүр, Кудай деп. Рахмат, Аллах разы болсун. Кудайым оомат берсин. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Кудайым кабыл кылсын баарыбызда. Устаз, сизде эки суроом бар да. Биринчи суроом ушул орозо айында Кудайым ким орозо турса, орозону фарз кылып берди, ошо орозону ким турса, мен анын сыйлыгын мен өзүм берем дегендей эле, биз ошол орозо айында азыр намазды калтырбай окуп келатабыз. Кийин ушул куптанда мен үйдө жамаат жок болуп калат да, устаз, өзүм куптанда таравих намазын кантип окусам болот деп кайрылайын деген. Сен 5 мал намаз окуйсуң да? Ооба, 5 мал окуйм. 5-дин 4 рекет сүннөтүн окуйсуң да? Ооба. Ошондой кылып 5 намаз окусаң 20 рекет болот. 5-inde бирок ниетиңде тарави намазын окумага деп ниет кыласың, 4 рекеттен 20 рекет окусаң жарай берет да. Болгону аттахият окугандан кийин, экинчи рекеттен кийин салаватты кошуп коесуң. Аллахумма салли аля, Аллахум барик аланы. Болду, ошо менен тарави бүткөн болот. Ошондо биринчи куптан намазын өзүнүн куптан намаз окуйсуң, кийин 2 рекет сүннөт окуйсуң. 2 рекет сүннөт окугандан кийин 20 рекет тарави, кийин 3 рекет витр окуйсуң. Эң акырында окутканда витр бар. Ооба, бир тууганым. Рахмат. Сен Алла разы болсун. Экинчи суроом сизге жалпы республикалык тест деген келе жатат. Ошого бир ушундай бир дуа кылып коюңузду суранам да, баардык ушул окуучуларга дуа кылып ошол өтүүсүнө мындай өздөрү тандаган окууларына өтүп кетишине ушундай бир дуа кылып коюңуздарды суранам.
Кудай таалам ошо сизге жана бардык бүтүрүүчүлөргө ОЕР тесттерди абдан жакшы тапшырып, жогорку балл алып, каалаган окууларына киргенде ошол окуулары пайдалуу, дүйнө акыретине пайдалуу илим болгону Кудайым насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Окуй турган илимдерибиз баарыбыздын ошол адамзатка, инсаниятка, исламиятка пайдасын тийгизген, келечекке бир жарамдуу инсан болгон, убакыт текке кетпей турган окууларга киргенде Кудай таалам насип кылган болсун. Бардыгыбызга Кудай таалам тилектерди насип кылган болсун. Чегаралар ачылып, чет өлкө окуй турган жаштарыбыз чет өлкө окуп, илим алып, билим алып келгенде Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Илим алып келип тим болбостон ошону мамлекет үчүн колдонуп, мына Грузияда айтып атышат, ооруканалардын бардыгы абдан жакшы деңгээлде курулган, ал эмес Саакашвилинин убагында. Мынагы Европа, Америкадагы ооруканалардан дагы жакшыраак деңгээлде курулган, аз эле мөөнөт ичинде деп мына ошондой жетишкендиктерди дагы алып келгенге ошол илим алгандарыбызды Кудай таалам насип кылган болсун деп тилек кылабыз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Разычылык билгизем. Рахмат, Аллах разы болсун. Мен 60 жаштамын, 5 вакыт намаз окуйм, бирок сахармын, орозо кармай албаймын. Сахар канчага чейин барат? Жалгыз уулум бар. Менде сахарым бар. Мына жайында кышында мен 26га чейин чыккан, өлчөбөй жүрө бериппин. Азыркы учурда ошол 14-15, кээде 12ге чейин түшөт. Дагы төмөнчө аракет кылып атам, бирок орозо кармап атам. Урматтуу бир туугандар, орозо кармасаңыз мен ойлойм зыян тийбейт, жакшы болот деп. Болгону эртең менен көбүрөөк суу ичиш керек. Суу ичкенде муздак суу ичпестен жылуу суу ичкиле. Ошол мындай бир кайнай элек сууну ичсеңер, ошондо жакшы болот. Чайды ичип алып кечке суу сай беришиңиз мүмкүн. Анан колуңардан келишинче эттүү тамакты азыраак жесеңиздер эртең менен, анткени ошол ашказан кыймылдап сууну көп соруп алат. Ошол себептен анан мына Марал ФМден жакында ушундай бир берүү болду. Ошол интернетте жүрөт. Күрүч азыктарын, камыр азыктарын орозду азыраак колдонсоңуздар, анткени булар сууну көп талап кылгандан биздин дене суу сай берет. Ошондуктан келиңиздер, жакшылыкчага көбүрөөк маани берип, жер жемиштерге көбүрөөк маани берип, анан сууну ичкенде муздак суу эмес, балким ошол жылуу суу иче турган болсок, эртең менен кечинде орозону жеңилдерээк кармайбыз деген үмүттөмүн. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен Шабан айда орозо кармаганмын да. Анан мына орозо айындагы карызымды ошо жабабы? Ниет кылсаңыз жабат. Ошо карызымын деп казага ниет кылсаңыз жабат болчу да. Эгер ниет кылбасаңыз жаппайт, ал өзүнчө кете берет. Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Телефонду өчүрүп алганды унутпасак жакшы болот. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен сизге суроом, бүйөөм экөөбүз 14-15 жылдан бери жашайбыз. Ушу кичине жини келсе эле жоогуң бердим, табагың бердим дей берет. Эми ажырашып кеткенге эч айлам жок. 4 балам бар. Ал өзү деле ажырашкысы келбейт болуш керек, э? Жок, ажырашкысы келбейт. Ушу төшөк маселесинде ушу жакында 2 жолу 3 талак деп айтып койду. Иш жакка бара албайм, балдарым алып. Тоба кылып, намаз окуйт, орозо кармап атам. Күйөөңүз оорукчанбы, кичине акыл эси мындайбы, же мындай бир нервпи, кандай болот? Жаман. Шаарда турасыңар, Бишкекте? Шаарда, Ошто. Ошто турасыздар, э? Бирок жүрөгүм аябай ооруп атат, кандай жашайм дагы? Арак ичеби күйөөңүз, ичпейби? Намаз окуйбу? Жок, ичкенине 5 жыл, ит таштаганына 5 жыл болду. Ичип келгенде дагы бир талак айткан эле, таштагандан кийин жакында дагы 3 талак деп 2 жолу түндөт октоп атсам тийишет, ой жөн жатчы десем, сен мага көңүлүң келбейт, бар жашабасаң 3 талак деп 2 жолу айтып койду. Бар жашабасаң 3 талак деп айтты. Шарттуу түрдө. Ооба, шарттуу түрдө айткан. Мен Тобамны таянып отуруп калдым мен. Кыжалат болбоңуз. Азыр ыйлаган менен мен сизге соорото турган жооп айта албайм, бир тууганым. Бирок сиздин айтканга караганда бул шарттуу айткан, шарт табылбаса түшпөйт, мен ойлойм. Шарт табылган жок да, анткени. Бирок ошондой болсо дагы мен өзүңөр менен сүйлөшүшүм керек. Мына насип кылса, мына карантиндер бүтсө, мен ош тарапка барсам, же силер шаарга келсеңиздер, же күйөөңүздөр, экөөңүздөр чогуу олтуруп, онлайн, азыр онлайн мода болуп кетти го, барды онлайн чогулуш, онлайн башка деп, онлайн маселе сүйлөшүп туруп, ошентели макул бир тууганым.
Сизге биз студиядан телефон беребиз, кайрадан кат жазсаңыз болот. Мен Оштон Чубак ажын телефонун сурагам деп. Ошо экөөңөр группа кылып, анан мен да кошкула же бир телефондон ошол жерде байланыссак болот. Макулбу? Урматтуу бир тууганым. Азыр эми WhatsApp суроолорго орун беребиз, урматтуу бир туугандар. Америкадан жазып жаттым эле, үй бүлөлүүмүн, жубайым орозо кармайт. Мен да орозо кармайын дедим эле, бирок мен фура айда иштейм. Күнүнө 14 саат жумуш, анын ичинен 10-12-11 саат ар кандай убакта жол жүрөм. Ушул учур кандай болуп калат? Былтыр үйлөнгөм, жубайым кыргыз. Никебиз түрк улутундагы молдо орус тилинде кыйган. Жаныбызда күйөө жолдош жана курбу кыз күбө болушкан. Никебиздин орус тилинде кыйылган туура элеби дейт. Туура анткени күйөө жолдош 1, молдо 2 күбө бар. Молдо эркек болсо керек, адатта ургачы молдо жок, эркек молдо болот. Анан орус тилинде кыйла, эгер ошо сөздү түшүнүп аткан болсоңор жарай берет. Анан сиз орозо кармаш керек болот. Эгерде кыйналып ооруп кала турган болбосоңуз эле саатка карап кармай бересиз иншалла. Күйөөм ушул үйгө эркек кирсе талаксын деген 3 бөлмөлүү батирде турабыз. Берки бөлмөдө башка кыздар жашайт. Аларга эркек адамдар келип калат. Ошондо күйөөмдүн талага түшүп калган болбойбу дейт. Ушул үйгө дегенде ошол сиздин жашаган үйүңүзгө деген сөз да ошону сурап коюш керек. Эмне деп айткансың? Тигилердин агалары башкалар келип атканда ошол шарт болобу үйгө дегенде, же ошол мен отурган үйгө мен үчүн келсе дегенди айткансың деш керек. Ал эми мен ойлоп атам, алар да айткан жок да, сиз да айтып атат да. Сиз себептүү эркек адамдар келсе ушул үйгө, анда ошондо талак түшүш ыктымалы бар. Тигилерге келген менен мен ойлойм түшпөш керек деп. Анткени айтылып аткан сөздүн маанисин туура түшүнүш керек. Эгер андай болсо анда адамдар тияка квартирага албайт эле го дейм. Бирок кандай болсо да үйүңүздөн тактап сураңыз. Заара кармалбай калган, түшкүргөн же күлгөндө чыгып турат, памперс колдонум, ар дааратта сөзсүз жуулуш керекпи же үзүлүү боломбу дейт. Эгер ошол дааратындай бир заара чыкканда жанагыдай бир ошол мындай бир алакандын отунан көбүрөөк чоңураак болуп, жана алаканга суу куйганда илгерки 1 сомдук сөлкөбөйдөн чоңураак болуп кетсе, анда алмаштырганга туура келет. Ошондой алмаштырганга туура келет, ошондо туура болот. Майда чыгып кетсе, анан тынбай чыга берген болсо, анда ал сизге даарат бузган дагы болбойт. Андан сиз мындай бир жанагыдай түтүк менен сыртка чыгарып койгонго туура келип калса, анда ал эчтеке болбойт. Бирок кийимге заара көп чугуп калса, жана алакан отунан көбүрөөк болуп кетсе, анда алмаштырганга туура келет. Бирок ошол жанагыда тынбай эле чыга бере турган, түшкүргөндө же кыймыл чыга турган болсо, ал daara сындыруучу болбойт, бирок кийим алмаштырганга туура келет. Мен күйөөм менен мыйзамдык түрдө ажыраштык, бирок ал сотко келип кол койгон жок. Бирок алдын ала ага эскертилген, келбесең ажырашырабыз деп талак берген жок. Эми мага талак түштүбү? Жок, талак түшпөйт. Эгерде күйөө өзүнүн ниети жок болсо ажырашканга түшпөйт. Бирок ниетинде мейли сот ажыраштырса макулмун ошого деп макул болсо, анда бир талак байын түшөт. Бирок макул болбосо, нааразы болсо, келип кол койбосо, соттун ажыраштырганы менен талак түшкөн болуп эсептелинбейт. Орозо адамдын дубасы кабыл болот дейт. Бул айда сиз кандай дуба кылышты сунуш кылат элеңиз? Мен дуба кылат элем, Кудай Таалам, о Кудайым, пайгамбарым сенден эмнени сурап дуба кылса, ошонун баарын сурап дуба кылам. О Кудайым, пайгамбарым сенден эмнеде мени сакта деп дуба кылса, мен дагы о Кудай, мен ошондо сакта деп дуба кылам. Пайгамбарым жакшы көргөн нерсенин баары мага жакшы көрдүр деп, пайгамбарыбыз жаман көргөндүн баардыгы мага жаман көрдүр деп дуба кылам. Кудай Таалам, жубайларым, балдарым, кыздарым, ата-энем, бир туугандарым, элим, журтум баарына жакшылык берсин деп тилек кылам. Кудайым мага пайдалуу илим бер. Ошол пайдалуу илим дүйнө акыретиме пайдалуу болсун. Кудайым шерменде кылба, сөздөн жаңылтпа, адалдан келен рызкы бер. Кудайым өзүңөн башка бирөөдөн суратпа. Кудай Таалам кыямат коргондо шерменде кылба. Кудайым элибиздин баарына ыймандуулук келсин, диндарлык келсин, мамлекетибиз оңолуп келсин. Кудай Таала муну динди жаман көрүп аткандардын баардыгына ыйман нурун жүрөгүнө сал, ошолор диндар болуп кетсин. Ооруп атканга шыпа бер. Алыста жүргөндөрдүн баардыгы аман эсен кайра кайтып келгенде Кудайым насип кыл. Өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болсун деп тилек кылат элем. Менин байкем стройкада балдарды иштетет. Ошол балдардын мастерине көбүрөөк айлык, ал эми подсонниктерге алардан азыраак айлык берет. Байкем өзү иштебейт, бизден калган акчаны өзүнө алып коет. Ошол акча байкем адалбы же арамбы дейт. Эми ошол байкеңиз ал ошо прораб болгон деген сөз да балдар иштетип атат. Мастерге көбүрөөк берет, анан калганга азыраак берет. Ошол алар ишке алганда силерге мынча акча берем, тигиндей берем деп туруп,
Анан ошол акчалардын баардыгын мындай бир келишип ишке алса бир жөн да, мисалы үчүн балдар иштеп атканда мен иштейсиң, сага мисалы үчүн 1000 сом айлык берем, сага мындай берем деп ошолор акыл алса анда бир жөн. Анткени байкеңиздин өзү ошого жооп бере турган болот. Бизден калган акчаны өзүнө алып коет деген сүйлөм түшүнгөн жокмун. Жаштыкта татуировка тарттырып алгам, азыр ошо намаз окуп жүрөм, өтө береби? Өтө берет, намаз окуп жүрсөңүз, Кудайым кабыл кылсын. Эгерде ден соолукка зыян келтирбей, чөнтөккө зыян келтирбей турган болсо, эгер жандуу нерсенин сүрөтү болсо, анда алдырып койсоңуз жакшы болот. Бирок тыйыныңыз жок болуп калып, же ден соолукка зыян боло турган болсо, анда тимеле коесуз, ошол кийин астында жүрө берет. Ата-энем 46 жылдан бери чогуу жашайт. Мурун ЗАГС алынып, эле нике кыйылып аптыр. Толугураак түшүнүк берип коесуз. Ата-энемде 2 кыз, 1 уул бар. Байкем 1,5 жыл мурун каза болгон. Ата-энебиздин никеси жок болсо деле байкеме Куран дуа тие берет. Эми ошол убакыттагы ошол ЗАГСка барганда ошол жерде деле сурайт. Макулсуңбу, алдыңбы, кыйдыңбы деген сөздөр суралат. Ал жерде көбүнчө аялдар болот. Бирок күбөлөр эркектер бар. Ошол убакыттагы нике деп эсептейбиз биз. Реанимацияда иштеген дарыгерлер бейтаптын акыркы деминде ыйман келмесин айтып койсо туурабы? Туура эмес, балким милдеттүү, жакшы болот. Ошон үчүн маркумдарды, ооруларды акыркы сапарга узатып аткан дарыгерлер ушуну билип алып, келмени кайталап айтып узатса, чоң соопко шерик болушат. Мусулманчылыкта каргыш деген түшүнүк бар, өтөт каргыш деген бар. Эгерде бирөөнү капа кылса, мазлум кылса, зулумдук кылса, кордук кылса, өтөт, сөзсүз түрдө өтөт. Кайлуула сүннөтпү кайсыл малды уктоо керек жана канча убакытка? Кайлуула сүннөт 5-имдин алдында дейт, 20 мүнөттө же 5-имден кийин дагы жарай берет сүннөт. Кайбернат жесе болобу, ооба, эгер ачка калса же кээде жегиси келсе анда бир жөн. Анан бирок бирөөтөлө кырып, анан жебей эле таштап, мүйүзүн алып, этин таштап койсо, ал болбойт. Оорулуулар сизден бата сурап кайрылгандар бар дейт. Кудай Таалам бардык ооруларга шифа берсин. Аллахумма раббан нас, азхибил бас, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакама. Аллахумма шафи, Аллахумма аль-кафи, Аллахумма аль-муафи деп дуа кылабыз. Рамазан Куран айы дейт го. Бул айда Куранга кандай амал жасашыбыз керек? Куранды көбүрөөк окушубуз керек. Анан Куранды кээде окуп туруп, бирок Куран менен жашабай койгон адамдар бар. Жок, Куран менен жашаш да керек, урматтуу бир туугандар. Куранды окуш керек жана Куран менен жашаш керек. Куранды окуп туруп, Куран менен жашабай койгондо окуганы пайда тазараак болот. Жашап окуш керек. Алымдарыбыз ошол Рамазан айында китептерин баарын токтотуп, фыкых, акыйда, хадис баарын токтотуп, бардык ошол Куранга киришкен. Куранга кирген албетте жакшы. Угуп, эгерде уга албасак, окуп окуй албасак, ошол укканыбыз дагы жакшы болот. Марал ФМге ыраазылык билдирем, ушурдан пайдаланып, анткени булар көбүрөөк Куран окутуп атышат. Кудай Таалам жакшылык берсин. Угармандарга кезек беребиз. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сизде сурагым бар эле, мен байланышка кайра чыгат деген үмүттөбүз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Баарыңыздын туткандарыңызга сау болсун. Амин, амин. Мынау сизден бул тиш пастасы бар, мисвак деген тиш паста бар го. Ооба. Ошондон орозо убагында ооз ачпай ошондо жуса болобу, болбойбу? Негизи тиш пастанын бардыгы эле оозду ачпайт, бирок жеңил макруу болот. Анан бирок зарылчылык болсо жусаңыз жарай берет. Мисвактын өзү сүннөт болот. Ошо мисвак деген бар экен да? Жок, ал паста баары бир. Аты мисвак, бирок заты паста. Ооба. Түшүндүм. Анан таравих намазын окугандан кийин 4 рекетин окуду айттыңыз. Ошону ар бир рекетине салам бергенден кийин багы таравихтин таспихин айтсак болобу? Айтсаңыз жакшы болот, айтпасаңыз жарай берет. Жарай берет, да? Рахмат, рахмат. Алла ыраазы болсун. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Эме өткөндө мен намаз окуп атканда, экинчи рекетинде үн чыгарып окуп аткамда, анан алдыма уктуп аткан мышык келип жаныма намаз окуду да, ал дагычы отуруп алып. Ошондо эмне болот? Жакшы болуптур да. Абдан жакшы болуптур. Кудайым жакшылыктарды берсин баарыбызга. Кудай Таалам оомат берсин. Дагы бир угарманды кабыл алабыз. Андан кийин жыйынтыктайбыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату. Устаз, калың боюнча сурайын деп атам. Сиз калыңдын эң азы 6,5 миң болот дедиңиз эле айтып эле эсиме чыгып турат азыр. Ооба.
10 dirham. $100 tegerегинде. Ооба. Анан мен алайын деген кызга ушундай калың кереги жок деп калың албай турган болсо туура эмеспи? Же ошо аз 6,5 миңди бериш керекпи? Эми белек печкек бересиз, эми сөйкөмөк алып бересиз бир нерселерди, темир тезекти. Ошону сурайын дедим. Ошону алып берип ошо калың болот. Баягы түшүнүк бар го, 100 миң берсең 100 миң сомдук сет келет, 150 миң берсең 150 миң сом сет келет деген кыргыздын түшүнүгүчү. Ошого калыңдын канчалык деңгээлде шарт бериши? Калың важип болот. Эң аз ошол $100 тегерегинде болот. Ал эми сеп ал кыздын өзүнүн мүлкү болот. Ал эркектин мүлкү болуп калбайт. Кокустан ажырашып сеп өзү менен кайра кетет. Анан мен калың бергем ошого деп анан септи алып калган акмак кайнелер бар, ал туура эмес таптакыр. Ошондой. Устоз Россиябызда сизден кеңеш сураган, колун сурап азыр никеге турганда канча күбө болуш керек? Аны молдо билет, ошо молдо тактап алат таксырым. Сиз ошо молдону табып, ошо молдо никени айтып берет шарттары минтип. Анан ага убара болбоңуз, молдонун иши алуу оорураак болот. Кудайым оомат жакшылык берсин, туткан орозолорду Кудай таалам кабыл кылсын. Урматтуу бир туугандар, ороз айында убактыбызды жакшы өткөргөнгө аракет кылалык, Куран окуганга аракет кылалык. Анан мындай бош сөзгө кетирбейлик, урматтуу бир туугандар. Балдарыбызга сабактан жардам берелик. Анан карантин учурунда ушул айтылган тартиптерге кулак салсак бардыгы жакшы болот. Кудай таалам элибизге ушул касиеттүү айды берекелүү кылсын, тилектерди кабыл кылсын, ооругандарга шифа берсин. Алыс жерде мигрант болуп жүргөн, эмгек менен жүргөн бир туугандар, окуп жүргөндөр бар. Ошолордун баарына Кудайым жакшылык берген болсун. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам пайгамбар айтат, мен дейт Кудай таалам ырайым кылганда ырайым кылам дейт. Ошондон Кудайдын ырайымын талап кыла турган болсок, анда келгиле коңшу колоңдорго, муктаждарга ырайым кылалык. Кудай таалам бардыгыбызга өзүнүн жакшылыгын берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.